скважина бурут этип, полный капельный система биздики. Ежевика 3 гектарда ежевика, Лохнес, Лохте сортту, анан Натчес деген сорт бар. Буюрса силер оз тесиңерге бышы баштады. Гүлдөп бүтүптүр. Ушундай калибрлар болуп атат. Ошондо сиздин кайсы числолордо бышып калат? Билем, YouTube каналдардан көрүп жүрөбүз. Сурап атышат, уже заказ берип кетишти, мындай айтканда. Мөмөңөр быш элек жатып, клиенттер бар экен, Сарсана болбой элесиз. Сата албайм деп коркпой элесиз. Билем, жүрөгүм ток. Мону күзүндө байлап даярдап коебуз. Бир канча тонна алып ичиресиз ушул жактан? Ошону ачсак, мисалы 30 киши болобу, 20 киши болобу. Ошол миграциядан сактап калабыз, туурабы? Бышып баштаптыр. Биринчи мөмөлөрү трансформатор койдук, анан кийин сууну чыгардык. Суу чыгаргандан кийин өзүнчө эле маанайы башкача сүйүнүп, электрический счётчик дейт эле, айланып, буну куйганыбыз себеби самат жөөп кетет. Жаап койгон бул фильтрибиз. Биздин ежевика болсо, ушунун астынан кеткен да, капилляркачы. Ошондо перерасход болот. Анан кийин суу перерасход болот. Капилляркалар коюлат экен. Иштеп берип атат. Мына 3,5 гектарга ушул 2 мотоблок менен жетишебиз. Ассортимент болсун деп малина тиктик. Бул жазда тигилген. Азыр оз тийсеңиз, күзүндө варенье кылып жейсиз дегендей. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бардыгы айыл чарба боюнча темасында тартылган видеолор биздин AgriLife KG YouTube каналда, дагы кезектеги ежевика боюнча, жалпы мөмөлөр боюнча дагы кезектеги чыгарылыш болгон атат. Биз азыр Беловодский шаарына келдик. Петровка айылы. Петровка айылы. 4 кил айыл өкмөтүнө караштуу. Биздин дагы бир мөмөчү, биздин карманыбыз кийинки бир учурашып таанышканбыз биздин көрүүчүлөр менен. Ассаламу алейкум, урматтуу AgriLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин ежевика талаасына кош келипсиздер демекчибиз. Атыңыз ким? Менин атым Алмаз. Алмаз байке, ушу Беловодскийдин жанында жайгашкан Петровка айылында экенсиз. Мына жерде азыр биз силерге урматтуу көрүүчүлөр көрсөтүп кетебиз. Бул жерде темир жол, мындай байрак ийилип коюптур. Жалпы бир общий көрсөтөбүз. Сиз өзүңүз дыйканчылык менен канча жыл алек болуп келатасыз? Анан кийин ушул ягодага, мөмөгө канча болду иштеп атканыңыз? Негизи бул ишкерликти баштаганыбызга быйыл мына күзүндө 3-жыл болот. 2023 күзүндө көчөт сатып алып тиги баштаганбыз. Бул Петровка айылында. Петровка айылынан ушу жерде, бул жер негизи багара жер. Ушу жерди өздөштүрүп, анан ушундай мынакта азыр көрөбүз, скважина бурут этип, капельное орошение кылып, полный капельный система биздики. Биздин көрүүчүлөргө азыр түшүнүктүү болуш үчүн видео кандай болот, видео эмне болот, эмне жөнүндө болот? Сизде ежевика бар? Бизде ежевика, анан бир аз малина бар. Малина бар. Канча жалпы жер аянтында? Общий жердин аянты 3,5 гектар. Жалпы ежевиканын канча? Ежевика 3 гектарда ежевика, Лохнес, Лохте сортту, анан Натчес деген сорт бар. Анан бир 50 сотугуна малина экен. Малина тиккенбиз. Негизги басым ежевика кылып. Негизги басым ушу ежевикага. Рядтардын ичине кирип келдик. Биринчи түшүмүн байкап атам, Алмаз байке. Бышып атыптыр да бул жерде. Мына Кудай буйрса, мына биринчи түшүм буйрса силер оз тесиңерге бышып баштады. Бысылдады, массага бир 15 күндүн ичинде массага кирип калабыз. 10-15 күн. Быйыл кичине эртерээк, мындай айтканда, амал эртерээк да быйылчы. Жылдагыга караганда бир 10-15 күн разница берет. Былтыр кичине жамгыр болуп, кечирээк болуп калбады эле, бир 1-2 жуманын разница болуп калганда тегереги. Быйыл погода жакшы, эрте отургузушту, эрте көктөдү дегендей. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Пери мыяка келип жакындатып көрсөтүп берсең. Гүлдөп бүтүптүр. Ушундай калибрлар болуп атат. Ошондо сиздин болжолдо эсептегениңиз боюнча бир кайсы числолордо бышып калат? Ошондо келип тарталы. Кудай буйрса, мына июлдун башына бышып калат. Июлдун бирлери деп коелу. Июлдун башына бирлерине уже массага киребиз деген ой бар да. Буйрса. Себеби бүгүн мына почти 10 болуп калды да. Дагы 20 күндө уже тегиз четинен бышып калат. Биз акырындан тийип басып кете берели. Пери сен көбүнчө биякты мөмөлөрдү тартып кете бер. Былтыр сиздер ушул түшүмүн алгансыздар жегенге өзүңөргө. Бул негизи былтыр түшүм берди, бирок сатканга масса болбойт биринчи жылы. Себеби билем, YouTube каналдардан көрүп жүрөбүз, кээ биркилер кийинки жылы түшүм аласын же баягы маалымат бергендер туура эмес маалымат берип коет. Анан
кардарлар дейм же ошо малина ежевика сүйүүчүлөр өздөрү туура эмес түшүнүп алат да, бул биринчи жылы массага эч качан чыкпайт. Чыкпайт. Ошо тиле айтып келишет. Биринчи жылы ачык айтыш керек, бул өзүң жеп мындай конокторго ооз тийгизгенге болот. 3,5-4 гектар болсо деле ооз тийгенге чыгат. Анан экинчи жылы Кудай буйрса быйыл мына берекесин берсин, ушу ниет кылып отурабыз, ушу Россияга экспорт кылабыз деп. Экспорт кылабыз деп. Бизден уже келип сурап атышат, уже заказ берип кетишти, мындай айткандачы. Новосибирге ташыйбыз деген бул жакта Фархат деген мырза бар. Ошол уже келип көрүп, мындай айтканда заказ берип кетти. Фархат деген мырза түшүнүгүм боюнча экспортчор. Экспортчор. Ошо экспортчорлорго ишине ийгилик каалап кетели, рахматыбызды айтып кетели. Биздин продукциябызды алып чет мамлекеттерге ташып, аябай жакшы иштеп бергенине рахмат айталы. Анан кийин бир өтүнүч суранып кетели. Жакшы бааларга, биздин дыйкандарга мотивация болуп, биздин дыйкандардын мотивациясын өлтүрбөй, жакшы баага алыңыздар. Анткени Россияда жакшы баага сатылат да, негизи, биз билебиз. Ошондуктан Кудай буйрса мынакей биз экспорт ушул сбыт маселесине келдик. Демек, мынакей Алмаз байке, сиз мөмөңөр быша элек жатып, клиентиңер бар экен, Ооба, Кудай буйрса уже. Бизде анткени деген көп мындай болот да, кепчи. Комментарийлерден көп болот, анан WhatsApp группаларда деле барбыз да. Айтышат, сбыт маселеси чечпейбиз, анан кийин ежевика баарыбыз өстүрүп салсак, анан кийин каяка сатабыз, анан кийин өтпөй калат деп эле бир конкурент болуп кетебиз деп бири-бирибизге деген бир кептер болуп калат да. Сиз ошо боюнча бир өзүңүздүн ой пикириңизди айтып коесузбу? Мен өзүм ой пикирим, негизи могу ортомчулар бар да. Биз эми эле массага кирип неметип атабыз, анан ортомчулар ортодо эми, конечно, алар да кызыкчылыгы чогултат, тиги бул кылат, алар бааны арзан коюп коет. Анан ортодон көбүрөөк өзүнө имет этип калат да, кошушат. Ошолорго айтат элем, негизи эле дыйкандарга, мисалы, эмне кылам деп жүргөндөр көп да. Мен эле запасной варианттарды издеп атам, бир эле вариант менен токтолуп калбаш керек. Туура, туп-туура. Ошого мен телефондорум айтып жаздырып кетем, ошого чалса болот, мен Фархат менен түз байланыштырып коем. Же алар билсе бизге байланышса болот, бул жерде кымбатыраак алып атат, же жакшы баа берип атат депчи. Байланышып турсак, бул жерде дыйканда бири-бири менен связь болуп, бири-бириге реклама, поддержка керек экен обязательно. Албетте, албетте. А то биз дыйкан түшүнөт да. Мисалы, сиздин журналист болсоңуз, дыйкан түшүнөт. Ошо дыйкан кантип, канча менет, бул марттан баштап уже аягында агроспа менен үстүн жапканда декабрда токтойт да. Ошого чейин вообще тынбай эмгектенбей, тыным жок десек болот да. Аны түшүнөбүз. Ооба, биз деле өз убагында дыйкан болгонбуз, бирок азыр жылдан жылга мурун бизде дыйканчылык чыны оор болчу да. Анан билимибиз аз болчу, технологиялар слабый болчу. Анан экспорт андай мындай деген түшүнүгүбүз деле көп жок болчу да. Азыр технология өнүгүп атат. Ошондуктан мына биздин максат AgriLife KG YouTube каналында элге маалымат бериш. Ооба. Маалымат берип, мотивация берип, дыйканчылыкты, айыл чарбаны өнүктүрүш да. Кичинекей салым жасайбыз да, ошого деп, ошо менен иштеп келатабыз. Силерге деле рахмат ушинтип. Анан азыр биз ошо экспорт маселеси менен сүйлөшүп атабыз. Сиздер бир эмес, бир 2-3 вариант издеп атыпсыңар, Ооба. Же видео аркылуу деле кайрылып кетели. Экспорт менен иштеп аткан балдар ушу видеону көрсөңүздөр, мынакей Петровка айылы, телефондорду бересиз да. Телефондорду экранга калтырып коем, же жазып астына жаздырып. Описанияга жазып коем, мына Алмаз байкенин номерин. Мынакей 3 гектардан аябай эле көп эле ежевика чыгат болуш керек, анткени деген бул аябай массага киргенде тим эле көп кирет да. Ошондо келип, алып, ошентип бири-бирибиз менен иштешели. Бышканда да келсеңиз бир тартып кетесиз да, массага киргендечи. Буюрса, анан бышкан кезинде биз ага чейин тартып атабыз. Эмнеге? Анткени деген дыйкандар ошол көрүп калсын деп атабыз да. Биз мурунку видеолорду башка YouTube каналдардан көрүп калабыз, бир гана бышып аткан кезинде көрсөтүп калабыз да. Азыр биз жалаң гана кыйынчылыктарды эле айтып кетели деп атабыз да. Ошол кыскасы экспорт боюнча сүйлөштүк. Алмаз байке, сиз сарсанаа болбой элесиз. Сата албайм деп коркпой элесиз. Билбейм, жүрөгүм ток, көңүлүм ток. Алла Таалага эң башкысы ошол. Көңүл ток. Быйыл
Мисалы, биринчи жылы аябай кыйын болду. Былтыр билесиңер жаанчыл болду. Чөп өзүнчө эле күзгө чейин чөп жылуу эле жылуу өсөп кетти. А быйыл кенен мына бир жагы бир чети мына түшүмдү мөмөлөрүн көрүп алды эле. Рахаттанасың, анан кийин черең жазылат, настроениең көтөрүлөт дегендечи. Анан эми Сөрөн Алланын буйругу менен үмүт кылып турабыз эми. Берекесин берсин. Аллага чексиз болсун. Караңыздар ушундай. Ушун менен сөздү жыйынтык чыгарып кетели. Биздин YouTube каналга катталыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына 1-2 жумадан кийин, мына июлдун 1-леринде башында келип Алмаз байкеге конокко келебиз да, массага кирип аткан, ошо экспорт кылып сатып аткан кезинде келип тарталы, Анда дагы көптөгөн маалымат болот. Ошондо дагы сөзүбүздү улантабыз. Азыр мен дагы бир сурагым келип атат да. Келли эми бул збыт маселеси боюнча токтотолу. Расходдор боюнча сүйлөшөлү. 1 гектарга, бир ежевикага канча көчөт керек? Мен негизи бул суроого ар бир башка жооп берет да, сиз кандай жооп бересиз? Мисалы, 1 гектарга 2000 штук көчөт кетет. 2000 штук. Арасын мисалы мына 2 бизде неге 2 капиллярканы дейин, 2 суу тамган капельный лентанын аралыгы 2,5 метр болуш керек да, негизи. Биз дагы шашып, эми башында баары эле жаңылат экен. Азыр мен элдерге кеңеш берсем ошентип айтат элем да. 2,5 метр болуш керек. Себеби ичинде азыр биз мотоблок менен жүрүп атабыз. Мини тракторлор батып кетсе жакшы. Сиздерде азыр бул жерде канча болот ушунда? Бизде 2 метр. 2,5 метр сууштайсыңар. 2,5 метр кылып, анан ар бир көчөттүн аралыгы минимум 1,5 болбосо 2 метр. Көчөттөн көчөткө чейинки. Себеби бир эле түптөн 5-6 көп чыгат аябай. 10-12ге чейин. Ошонун 5-6сын калтырасың да, ошону мондай жайып байлап таштайсың, жетишет ошол. Анан өсөт. Анан бутагы канчалык көп болгон сайын түшүмү слабый болуп, майда болуп калат. Ошон үчүн мен айтат элем, бизде дагы көрсөңөр 3, 4, 5. Чоң стволдорду 3төн койгонбуз, майдаларын 5тен койгонбуз, максимум 5 да. Ошентип мен элдерге дагы ошону айтат элем. 1 гектарга ошо темадан алыстап кеттик. Ошо 2000 штук кетет. Анан көчөттү баасыны мындай кылалы. Азыр мындай 1 гектарга 2000 көчөт кетсе, биягын 2,5 метр кылдыңыз сиз. Аралыктанчы көчөттөн көчөт? Көчөттөн көчөткө чейин минимальный 1,5. Минимальный, А так 2 метр кылсаңыз да жакшы болот. Жайылып өсүп кетет. Жайылып өсөт булар. Сиздер убагында эгер ошонун баарын билсеңиздер, канча кылып өсөрүп отурат элеңер азыр? 2 метр кылып отурат элеңер да? Ооба. Эгер бир 2 жыл мурун кайтсаңар, Конечно, эми биздики уже тажрыйба да бул. Азыр билип калды, мына үстүндө дагы бир дос балам Эркин дегенчи буюрса алда тиги алда келип сурайт да. Ушундай кандай кылабыз? Келип эми билген советиң дос болобу? Сөрүндө кыргызбыз го. Баардык эле кишиге айта берет элем, жакшы совет берет элем, эми билсем, билгенимди. Bizde minuslar bolotken, любой ар бир адамда эле болсо керек минустар. Ошолорду эске алып, баарына түшүндүрүп айтып кетет элем, мындай кылгыла, мындай кылбагыла. Анан муну капиллярка жөнүндө дагы айтып кетем андагычы. Кандай шлангалар коюш керек, кайсынысы эконом болот, мисалы, кайсынысын тышкан жеп койбойт, кайсынысы тешилбейт дегендечи. Демек, Алмаз байкеге келип консультацияга келсеңер болот экен, Кайрысы болот сизге. Постоянно ушу жактабыз, телефонубуз жазылып турат. Жакшы. Ошондо мынакей 2000 көчөт кетсе, бир көчөттүн баасы канча болуп калышы мүмкүн? Негизи канча болуп? Эми 100 сомдон дешет да? Былтыр 100 сомдон деген кымбат болуп калат. Эми да ойлош керек. Былтыр биз 80ден саттык, 70 сомдон саттык. Ар кандай да эми сиз келип жакшы сурансаңыз, сизге арзаныраак кылып беребиз. Эми Кыргызстанда бул дыйканчылык болуп атат. Мисалы, ар бир көчөттү биз сатып алган жокпуз. Эми, конечно, белиң ооруйт, менет кыласың ага. Бир аз расход кыласың, бирок ошентсе да көчөттү арзаныраак алса болот экен сизде демек. Ооба, элге мисалы орусча айткан не всем по карману да. 100 сомдон деп алган кийин 1 гектарга 2000 кетсе 200 миң. Элестетиңиз. Ошо жерден мисалы 80 сомдон берсеңиз 40 миң, 160 миң, 40 миң эконом болуп атат да. 40 миңге мисалы дагы бир
баягы дыйкан дагы бир жумушун бүтүрүп алат да. Ошол жактарын ойлош керек. Эми билбейм. Элдер угуп жүрөбүз. Былтыр дагы ошо 100 сомдон түшпөй коюшту. Былтыр 100 сомдон деп уккам да. Негизи сизден мынакей телефон бересиз дедиңиз. Көчөт алам десеңиздер, Лохнес сорту дедиңиз да. Лохнес сорту алам десеңиздер, кайрылыңыздар. Алмазбай ака сиздерге скидка менен берет экен да. Буйрса. Кечирип коесуз. Бизде Лохнес, Натчес, анан Лохтей деген сорту бар да. Барбы? 3 түрү бар. Пока азырынча. Эми да расширение кылабыз деп атабыз, дагы көбөйтөбүз. Себеби бул жерде ассортимент. Биринин минусуну бири жаап кетет. Ошентип мисал ремонт сорттор чыгып атат азыр. Black Gem деп реклама кылышып атат, Атуан, Sunrise деп реклама кылышып атат. Жаңы келген көчөттөр. Эми ошолордон да көбөйтөбүз деп үмүт кылып турабыз. Кудай буйрса, кийинки жылга ошолордон да аз-аздан болсо да уже аралаштырып баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, AgriLife KG YouTube каналынын катталуучулары. Биз AgriLife KG Agrostyle компаниясы менен келишим түзүп, мына мен ушул Kimitec аттуу компаниясынын продукциясына амбассадор болгон келишим түзүлдү. Ошондон бери мынакей биз ушул каражаттарды белек катары дыйкандарга сунуштап келатабыз. Азыр колумда Suprilt деген каражат турат. Бул Suprilt деген каражат органа минералдык жер семирткич болуп эсептелинет. Бул 15-20% түшүмдү көбөйтө турган жер семирткич да. Буну деген жалбыракка подкормка катары колдоносуздар. Мен сизге WhatsApp номерин таштап коем, Agrostyle компаниянын адистери менен. Ошолорго чалышып, кеңеш берет. Кандай туура колдонуш керек, канча жерге колдонуш керек, ошону түшүндүрүп берет. Кыскача айтканда, бул жанагы мөмөнүн сапатын жакшыртып берет. Жанагындай метаболизм дейт го, жанагындай процесстерин, туура витаминдерди жакшы кабыл алганга жардам берет. Айтор, бунун бир гана жакшы жерлери бар да, эч кандай зыяны жок. Жанагы агропромышленный компания бар Испанияда. Чоң агропромышленный компания, ошондо бул жана водоросли балыр деп коет го, суунун астындагы. Ошолордун негизинде эч кандай зыяны жок жасалган суюктук да булчу. Сизге белек катары алып келдим. Ушуну колдонуңуз. Анан кийин бизге бир өзүңөрдүн бир жыйынтыгын айтып коюңуз. Муну деген тамчылап суарма менен деле берсеңиздер болот. Agrostyle компаниясынын адистерин WhatsAppка кырдып коем сизге. Туура кеңеш сурап. Не только дрон менен, тамчылатуу менен берсе болот, а? Дрон менен эмес, муну жана жалбыракка дагы берет экен, мунучу. Анан тышкары тамчылатып да берет экен да, кош. Адистер силерге түшүндүрүп берет. Азыр буну кечке айтып бербейли эле. Ошону туура колдонсоңуздар, андан кийин бир өзүнчө бир жерге колдоносуз да буну. 1 гектар жерге жетчидей да булчу. Анан ошол өзүнүн түшүмүн бир результаттарын тез аранын ичинде көрүнөт да бул. Буну любой убакытта колдоно берсе болот. Жанагы гүлдөп атканда дагы, мөмө байлап атканда дагы, любой стадияда деп коет да, ошол кезде пайдалана бересиз. Всё, хорошо, рахмат. Сизге ушундай белек ала келдик. Всё, рахмат, ишиңизге ийгилик. Өнөрүңөр өркүндөй берсин, ушинтип Кыргызстандын айыл чарба тармагын тартып, реклама кылып жүргөнүңөргө силерге ыраазыбыз. Дайым элдин кызматында жүрө бергиле. Ошол Айыл чарбабыз, Кыргызстандын айыл чарбабыз өнүгөбүз. Математиканын бир ошол жыйынтыгын чыгарып салбайлы. 1 гектарга 2000 көчөт кетсе, көчөттөр эми 70тен баштап 100 сомго чейин деп коелу эми. 70тен баштап. 70тен башталат. Анан эгер момундай шпалера менен, агроспам менен 1 гектар жөнгө коюп алам деп баштаса, канча сом кетет? Мен бул суроо көп эле кишилерге берип келем. Жок, көбүнчө бир эле жооп болот да, бир $10,000 тегереге кетет деп айтышат да. Сиздин учурда канча кетти эле? Жок, азыр биз мына 3 гектар ежевиканы полностью ушул байлап, неметип чыккан, эми рабочий силаны кошпогондо буга киши жалдайсың да, бул мисалы 10 000 штук болсо, аны бул момент байлап туруп, бир 10 күндүн ичинде даярдап көтөрүп алыш керек да. Эме бар. Себеби кечиксе бул кээ-бирки жерде дагы көрсөтөм, ошо былтыр биздин кеткен минустардычы. Өзүбүздөн кеткен ал. Бир 10 күн кечиктиңиз, уже гүлдө бериши мүмкүн. Көтөр байлап атканыңызда уже гүлдөр сынып калат, сабактары. Ошондой жерлер бар да. Убагында байлап калыш керек. Азыр биз мисалы мына шпайлераны көрсөңүз болот да. Мону күзүндө байлап даярдап коебуз. Себеби элдер келип
таң калат да, эмнеге эки бөлүп койгонсуңар, узун эле койбойсуңар деп. Бул узундугу 2,5 метр азыр биздикичи. Жүзүнө баягы затеняй, то есть үстүнө затеняй сетка тартабыз деп ошондой кылганбыз. Баары 2,5 метр. Келечекте ошого ылайыкталган экен да. Анан бул биз мына байлагандарды мына азыр эле айтып кеттим сизге. Могу жерлерде ушундай шактар бар болчу да, бутактарчы. Ошолор байлап атканда үзүлүп, баягы жабыркап, кургап калды, же сынып калды. Ошондой да. Ошону күзүндө байлап койсоңуз даярбы? Байлайсыз, анан жаткырасыз. Бул жак тартып койсоңуз. Могу шпалера үстүнкү болту бошотулат, астыңкы болт чечилет. Ошондо зым менен эле сплошной жаткырылат бул. Ар бирин чечип отурбайсыз да. Байлап даярдап алып жаткырасыз, эрте жазда кайра эле көтөрүп коесуз, болду. Болт менен эле крептетип, анан тиягын тартып коесуз зымды. Ошо менен жазда уже мисалы негизи апрелдин 10-унан кийин ачылат да. Ежевикачы, агроспандар ачып, уже биринчи жана сары кар деп коет. Ошолор жаап бүткөндөн кийин уже үшүк жүрбөгөн малда көтөрүп баштайт. Уже ачсаңыз уже чөптөр ассаламу алейкум деп күтүп турган болот да. Уже сиз өзүңүз качан отургуздуңуз эле, күздөбү, жаздабы? Мен күздө отургузгам. Күздө жакшыраак баары эле айтышат да, жакшы деп. Сиз да айтасыз жакшы деп. Негизи мен мурда эле көчөдө шаарга чыксаңыз же Кыргызстан боюнча эле көчөгө чыксаңыз күздө көчөт көрбөйсүз көчөдөчү. Ооба. Базарга барсаңыз көчөт таппайсыз да. Адамдын жан дүйнөсү кышка даярданат да. Кышка даярданат. Анан жазда келип марттан майга чейин мисалы ош базарды билбеген киши жок болуш керек. Ош базарга барсаңыз көчөттөр чыккан, баары уже жазга даярдык да. Ошо көчөттү мен айтат элем, любой эле көчөттү. Бак тиксең дагы, муну малина, ежевика, эми клубниканы ал башка тема. Ошону күздө тигип алсаң, клубниканы да күзгө тиксеңиз уже жазда түшүм берет. Адаптирование болуп жакшы болот. Адаптация. Бул эле ежевика күзүндө тиксеңиз жазга чейин уже тамырлар жайланышып, адаптация болуп алат, уже жазда кадимкидей өсүп чыгат. Немесиге келсе, күздө тиксеңиз эми 100% дебейин, эми 90% көктөп берет. 10%. Жазда мисалы суудан кеч калышыңыз мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Байма-бай суу бериш керек жаздачы. Күздө тиксе намного лучше. Биз мындай теманы аябай кызык да. Ошондуктан биздики темадан тема болуп атып, сөзүбүздү буруп кетип атабыз да. Математика боюнча бир жыйынтык чыгарса болбойлубу? Сизде ушул 3,5 гектарга, мейли 1 гектар деп эсептөй эле болчу. Канча расход болдуңуздар? Аябай көп эле чыгым болдуңуз окшош болуш керек, э? Так, 3 гектарга эми муну ортодогу азыр баягы сиз айткан темадан четтеп кеттик. Муну шпалерлар эле 3 гектарга так 15 тонна 20 тоннадай темир алдым. Анан так, 2 тоннадай зым алдым. 3 гектарга жалпы. 3 гектарга жалпы. Анан бунун акчасын так айтсам 1 миллион тегерек акча кетти ошо зым менен шпалерага. Зым менен шпалерага эле 3 гектар жерге 1 миллион сом кетти. Көчөт жанагындай бир 100 сомдук көчөт болсо, ошондой деп эсептей берели. Силер ошончо 100 сомдон аласыңар. 1 гектарга 2000 деп эсептесеңер, математикасын жүргүзүп өткөнсүңөр да. 1 гектарга 2000 кетсе, 2000 көчөт 6000. Анан 6000. 3 гектарга 6000 кетти. 100 сомдон эсептей бергиле. Биз алганда, биз тиккенде 3 гектарга 10.000 көчөт тиккенбиз. Айтпадымбы мен? Биз жакын кылып алганбыз деп. Бул да бизнес экен, эми биз ошо бир дос балабыз бар, ошонун артынан мына ушул бизнеске кирип кеттик. Бизге ошентип саткан, бирок эми ага деле жаман дебейм, рахматымды айтам. Аллага буйруган. Ар кимдин өзүнүн жолу бар да. Ар ким өзүнүн, мисалы үчүн бирөө сиздей отургузса, силер бирөөгө сунуштасаңыз, ага жарашпай калышы мүмкүн. Ар ким өзүнүн бир жолун табат экен да. Ооба да. Өзүнүн ыгын таап алат, өзүнө жараша иш кылат дегендей. Эми Аяз мырза, мындайда кечиресиз. Айта бер. Мен эме кылып алайын, азыр жыйынтык чыгарып алайынчы, ушу эме боюнча жыйынтык чыгара албай атабыз, эсеп боюнча. Мына шпалераны эсептеди, 1 миллион зым менен шпалера кетти, 6000 көчөт кетти, 100 сомдон эсептегиле. Андан тышкары бул жерге жер айдалып, андай-мындай рабочий жалдап атасыңар да, туурабы?
Эми ошонусу менен где-то бир жакшы эле сумма чыгып кеткен да, Анан биякта капельный орошение да бар экен да. Капельный бар, анан рабочий сила күнүнө бригада жалдайсың. Мындай кылалычы, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр кече күнү эле чалышып калдык Алмазбай экен менен. Тартып дароо эле мындай срочно тартып калдык. Эмки чыгарылышта мына бышканда келип тартабыз. Ошондо бир эсептеп береличи, точно канча сом кеткенин аракет кылабыз. Азыр могул эсептеште калькулятор менен убакытты кетирбей, силерге башка маалыматтарды берип кете берели. Ошондуктан эмки видеону күтүңүздөр. Эмки видеодо силерге бир тагыраак математикаларды келтирип беребиз. Эми Алмазбай эке, сиз өзүңүздүн расчетуңуз боюнча бир канча тонна алып ичидейсиз ушул жактан? Эгер бир түптөн алып эсептеп, мындай эсептегенде. Эми Кудай буйрса, негизи бул орусча айтканда технологиясы дейби, ошо китепте жазылып, ушинтип неме боюнча жазылган боюнча бир түптөн 10-15 килограмм берет да. Бир эле стволдон. Бир түптөн. Анан эми баягы бизде Аяз мырза жөжөнү күздө санайбыз дейт го, айтыш өтө кыйын. Туура. Аны бирок аракет кылса болот. Мен уже бул тармакка көзүм жетти. Жана эле айтпадым, дагы түрлөрүнү көбөйтүп, расширение кылабыз деген максат бар, Кудай буйрса. Биз эми мындай кылып атпайбызбы? Алмазбай эке, дыйкандарга мотивация берип атпайбызбы Агролайф каналы аркылуучу? Бизде комментарийлер жазылат. Силер көчөт сатып атасыңар, ежевиканы реклама кылып атасыңар деп. Биз ежевиканы реклама кылбай элебиз. Биз жалпы элдерди дыйканчылыкка мотивация берип, биздин миграция менен тетиякта орустарга тебеленбей мындай ачуу чындыкта бул ошону угуп атпайсызбы? Мен мисалы үчүн мындай кайдыгер карай албайсың да ал нерселеричи. Ар бир чыгышта айта турган болдум да. Эмне үчүн ушулардын баарын кырып келатабыз? Өзүбүздүн жерибизде ушинтип гүлдөтүп, ушундай прибыль алып иштеп келсе болот. Сиз өзүңүз мындай 3 жыл болсо бул ежевикада жаш дыйкан экенсиз да, мындайча айтканда, туурабы? Ооба, эми буга чейин эле башка тармактарда иштеп жүргөнбүз. Айда деле ушу дыйкан болуп ата-бабабыз, дыйканчылык менен иштеп келген. Ошентсе да болбойбу, уже ежевикага келип токтолуп турсуңар. Бул эми ежевика биз кыргыздар эмес, негизи эле адам баласы биринчи алдын карайт да, жипти баягы бизде айтып коет. Жет өлчөп бир кесесин, анан жипти алыска таштайт аркандычы. Ошентип айтканда башынан эсептейсиң, кандай болот, канча жылда түшүм. Мисалы бар азырчы. Алма бак тиккендер бар, карлик тиккендер бар. Эми андан бир аз түшүнүгүм жок. Алар 5 жылдан кийин берсе керек, менимче түшүмгө кирет да. Ал эми алма бак башка. Бул мына айтпадым, 3-жылы уже быйыл түшүмгө кирдик быйыл. 3-жылга дагы жете элек да, ошондо күзүндө тиккенбиз. Экинчи түшүмү. Экинчи жыл түшүмгө кирдик буюрса. Муну деле азыр сиз айтып атпайсызбы, 15 килограмм бир түптөн чыгып атат деп. Анан биз кийинки чыгарышта келип массага кирген кезде келебиз го. Ооба. Ошондо бир уруксат бериңиз, бир ушундай бир 3-4 түптү алып туруп, тараз ала келели. Хорошо. Терип, өлчөп, канча болот экен, ошо бир түптөн канча чыкканын дыйкандарга көрсөтүп бербейлиби? Жакшы болот. Далилдеп туруп. Мен эми азыр миграция жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен деле мына жашыбыз 50-гө чукулдап калды. Биз деле жүргөнбүз, жана биз союздуу кишилер да ушул союз тарап аябай кризис убагында Россияларда жүрдүк. Эми бир жерде түртүп өтүп кетсе, бир жерде жакшы салам берет, ошондой. Все равно өзүң мекениңе жетпейт да. Албетте. Азыр көрөсүз, желбиретип Кыргызстандын желегин чоң кылып илип койгон. Биякта Беловодскийдин чекесинде чыкканда эле көрүндү желек. Себеби патриотизм да булчу. Анан азыркы жаштарга эми, конечно, буга кичине каражат керек. Расход кылыш керек. Себеби азыр бар жок деле акча чечип калган. Акчаң жок болсо эчтеке кыла албайсың, ала албайсың. Акча керек, бирок ошону изилдеп, изденип, мисалы. Мына айыл өкмөттөрдө 2% суда берилет. Жакшы. Азыр мамлекет жактан жакшы жардам болот. Мамлекет жардам жакшы болуп атат. 2%-тен кредиттер берип атат айыл чарбага. 4%-тен берилет. Ошолорду алса болот да. Издениш керек. Издениш керек. Издениш керек. Бул бат эле четсе болот бул проблема. Анан Россияда азыр
Мен деле YouTube'дан көрөм, телевизордан көрөм. Биздин жарандарды өтө эле кысып уже чекке жетти деп ойлойм. Ал башка улуттарды күнөөлөгөн деле биякта пайда жок. Өзүбүз жок, негизинен өзүбүз аракет миграция да. кылып. Ошон үчүн айтат эле, мына өзүбүз жерде Кыргызстан мисалы чүй өрөөнү ушундай кенен канча жерлер турат, иштетилбейчи. Ошолорду биздин жаштар келип иштетсе, айыл чарып анан мына бизде мен билем 10 жыл мурда мынчалык экспорт жок эле. Мына ягода боюнча, малина боюнча азыр мына Россияга кетип атат, мына коңшулаш Казакстанга кетип атат. Эми, конечно, наркы Европага жете элекпиз, бирок жылыш бар да өтө күчтүү. Ошон үчүн мен өткөндө бир киши менен сүйлөшүп калдым, ошол айтып атпайбы? Байке дейт, бул жакта канча ишкерлер көбөйсө, бизге ошончолук кенен жол ачылат эле дейт. Себеби Россияга алып барайык десе, келсе бир жерде мисалы менде 3 гектар эжевикабы, ошол жерден бир фура толбойт. Аны чогултуш керек. Ошондой жакын кылып малина, эжевика, клубника бир жерде болсо дейт, ошолор бир фура толот. Анан кийин барып сатабыз, мисалы тиякта клиенттерге деле ыңгайлуу болот деп ошентип айтат да. Алардын деле бир өзүнүн шарттары бар да. Анан бизде көп кеп болуп калат да, силер эжевикага реклама кылып атасыңар, элдин баары отуруп салса, мунун баасы түшөт деп дей беришет да, бир башкача ой жүгүртүү да. Эми бул биз бир гана Кыргызстандын ичине сатпайбыз, бир гана Россияга деле сатпайбыз да. Биз деген азыр башка мамлекеттерде ачылып атат, экспорт мына Кытай мамлекетине да жол ачылды, өткөндө бир компания менен ошол жакта складтар ачылып атат деп атат. Анан башка Монголияларга ачылып атат. Эми кең дүйнө дегендей. Ошон үчүн эми өзүбүздүн ичибизде коркунуч сезимдер менен орусча айтып коет го. Боятся волков, баран не пасти дейт го. Эгер кашкырдан коркуп кой бакпай койсоңор ачка каласыңар да. Ошондуктан бул нерселер деле жеңип кетсе болот да. Мына баарыбыз биригебиз, баарыбыз иштейбиз. Долбоорлорду ачабыз дагы. Экспортерлор деле баягы монопольный система көп кыла бербейт. Анткени деген алар деле түшүнүп атат. Канчалык дыйкандарга жакшы баадан алса, үстүнө кичине кошсо деле көп объем менен жакшы алар деле пайда көрөт да. Баарыбыз бир кылып, бири-бирибизди ойлонуп иштесек өнүгөбүз да. Мисалы Аяз мырза азыр сиз сөзүңүздү бөлүп койдум, кечириң. Мына сиздин дагы салымыңыз көп да. Сиз реклама кылып атасыз. Каалагандар көчөт алат. Каалагандар бул YouTube каналын Англиядан, Франциядан, мисалы Россиядан көп көрүшөт. Бага прямой чыгышат. Анан заказ беришет. Өзүбүз алып кетебиз депчи. Ошондойлор консультация. Ошого жетишейин. Ошого силер менен мындай маектешип билге. Мен деле 100% билбейм, бирок билишимче айтып берейин. Бизде эле болбосун, биздин кыргыз элине болсун негизичи. Алакандай кичинекей алакандай кыргыз элибиз бар, ошол эл өнүксүн. Мисалы ушул эжевиканы Кудай буйрса, келечекте эми бул сыр десем деле болот эле, бирок планым бар да. Ушуну переработка кылган завод ачсак деген. Албетте, алар деле ачылып атат. Ачылып аткандар бар. Силер деле ачсаңар, бир кичинекей завод болбосо да, цех болсо деле болот. Цех кылып, биригип отуруп кылсак болот анын баарын. Анан ал жерде ошону ачсак, мисалы 30 киши болобу, 20 киши болобу. Ошол миграциядан сактап калабыз, туурабы? Ошол жерде иштейт. Нан табат, семьясын багат, үй бүлөсүн багат дегендей. Эми биздин кыргыз элине салымыбыз ошол эле болсо. Эми, конечно, бул жерде биз дагы мээнет кылып атабыз. Өзүбүздүн дагы кызыкчылык бар. Бирок ошолорго да иш менен камсыз кылабыз деген жакшы ой максаттар бар да. Ошо да. Биз эми башка мамлекеттерде реклама кыла бербей эле, өзүбүздүн мамлекетибизде реклама кылалы. Сизге азыр могу массага киргенде кишиге жетишесиңер, 3 гектар жерди терип салчылайсыңарбы? Жок. Бул Аяз мырза, ачык айтыш керек. Мен азыр 3 бригада менен иштешем. Алар азыр дагы ылдыйга өтүп бир тартып кетсеңиздер болот. 30дай киши иштеп атат. Чөп жулуп, ортосун тазалап, жулуп беришип атат. Ошолор эртең быш бергенде ошолор бригада келип, жетишесиңер. Бул деген анткени бир массага кирет да. Мунун бышысы, Лохнестин бышкан убактысы 1,5 ай убакытта бышпыш айткан, 15 максимум 1 ай. 1 айбы? 1,5 айга жетпей калышы мүмкүнбү? 1,5 айга да жет. Бул эми Аяз мырза, экөөбүз айта албайбыз да. Эгер
аба салкын болсо 1,5 айга өтүп кетет. Бул сиздин информацияңыз эле туура. Анан эгер күн ушинтип турса, жан эле көрдүңүз видеонун башында уже бышып калыптыр. Себеби быйыл күн кургакчылык бир аз. Мен ушу Беловодский Кара Балташ шаарындагы бир климаты бир башка да. Ооба. Бuyakta деген мөмөгө аябай жакшы да. Ошону белгилей кетейинчи. Мисалы үчүн күндүз ысык бuyakта. Анда айтыш керек. Түндө аябай салкын. Ушул мөмөгө ушул перепад температура аябай жакшы пайда алып келет экен. Анткени деген күндүз ушул күндүн нурунан, ысыгынан аябай сахарын толуп аябай бышат экен. А түндө болсо ошол нерселерди сактап, мындай толуктап отуруп, ошондон кийин мөмө ушундай өзү сулуу, витамин, даамдуу, анан мындай транспортабельный деп коет го. Ошол нерсесин ошол эки температура болуп аткан үчүн салкын ысык болуп отуруп, мөмө аябай сапаттуу болот экен да. Ошол Беловодский Кара Балташ шаарынын ошондой жери жакшы да. Кыргызстан негизи жери ушундай погодасычы. Биздики могу нижний зона деп коет. Ал жак кичине шорурак дейт. Эми ал жакта, конечно, айтып кетиш керек. Малина тигип көрбөдүм. Тиккендер айтып атат да, малина, клубника анчалык болбойт. Могу верхний зона жакшы болот дейт. Ошондо айтып элдерге түшүндүрүп кетиш керек. Себеби билбей нижний зонага бул тажрыйбалуу уш жерде жергиликтүү тургундар ошентат. Мага көп киши келет да. Келип сүйлөшүп мындай эметип отурабыз. Ошолор айтат, могу трассанын ылдый жагы нижний зона. Бычканын жандары, ал жакта шорлуу дейт. Малина, ежевика, клубника жакшы болбойт анчалык дейт. Могу верхний зона, сиз айткандай шамал. Эми биз быйыл массага кирип атабыз. Быйыл пробага жабабыз, хотя бы жарым затеняющий сетка менен. Агросетка мененби? Жарым жаппай көрөбүз. Себеби эксперимент кылабыз да. Өзүңөргө тажрыйба. Бул жер себеби шамал жүрүп турат. Мен ошол сүйүнтүрөт да. Азыр деле 3-5 метрден жел жүрүп атат го, байкап атасыз го. Акырын жел жүрүп атат. Ошон үчүн шамал бак. Бул жакта ыңгайлуу деп эсептейм да менчи. Сизден башка бuyakта тегерек четте өстүргөндөр барбы ошо ежевиканы? Жок. Ежевика бул жерде объемный менен эле. Гектарлап өстүргөн, э? Анан бул жакта бир эркин досубуз бар, ишкер деген. Ал дагы тикти, 1 гектарга тикти. Анан ылдыйыбызда 1,5 гектардайбы, 1 гектардайбы. Жалпы Беловодскийде көп эле отурушкандар же сиз Петровканы эле айтып атасыңар? Жок, Беловодскийде бар. Бар, э? Анан Сокулукта бар, билем. Алар дагы ежевика 5 гектар тиккен, ал Сокулуктагыларчы. Бирок ушинтип эле тигип атат массачы. Кудайга шүгүр, эми көрүп атасыз өзүңүз. Жакшы, сон аябай буну мактай берсе, мактай беребиз. Келе эмеге өтпөйлү. Башка жерине барып, кичине капельный орошение боюнча дагы бир кеп кылып, жүрүңүздөр. Башкача бир метод менен сугарып атыптыр. Ошондо көрсөтөлү. Бүгүнкү числобуз 9-июнь 2025 жыл. Беловодский шаарынын жанындагы Петровка айылында жүрөбүз. Мынакей. 9-июнь күнү бышып баштаптыр. Эми бул биринчи мөмөлөрү. Бул жагы биягы күн жагы туруп калган үчүн ошон үчүн бышып атат, э? Бул жактан күн дагы жакшы тиет, анан батыштан соккон катуу шамал болот да. Ошого бутактар, шактар бир аз повреждение болгон да. Стресс болгон экен да? Стресс болгон, Бирок ошончо да болбой, мына бышыптыр да. Дагы кайсы жерде бар экен? Жүрүңүз, ушул жака бир көрсөтүп коелу. Ылдыйда да бар экен. Мына могу жерде бар экен. Урматтуу көрүүчү. Крупныйраак эле ал, э? Бул жер сынган сыяктуу болот. Шамалдан эметкен да буларчы. Бул карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Живучий болот. Бул жерде аябай мөмөсүн көп байлап атат. Өзү бутагы момундай стресс болуп, мындай жакшы берчидей эместей көрүнөт да кебетеси, а бирок байлап атат да. Бир оз тийбейлиби бирөөнү алып? Алып оз тийгиле. Кайсынысын алып оз тийсек болот? Бирок эми бул куш электе бар. Ошол жерде турат, алып оз. Бунун оорулары менен анан кандай күрөшүп атыңар? Зыянкечтер менен? Алмазбек аке. Зыянкечтер менен бул малинага окшоп
көп деле оорубайт, клубника малинага окшоп. Анан иммунитет күчтүү, э? иммунитет күчтүү да. Анан бул гүлдөгөндө Аленка деген бир жук бар, Ушул экен. Кисловатый бекет. Кисло-сладкий экен. Кисло-сладкий. Бул лохнеспи? Бул лохнес. Бышал экен, ошон үчүн кычкыл да. Бышканда келип жейли. Аябай таттуу да мен бул. Жана өрүктөй эле отот, өрүк бышалектеги кычкыл го. Ошо Аленка деген курт бар, ошого дарыларды бердик, коңузчу. Ал бербесең гүлүн жеп салат. Ооба. Гүлүн жеп салганда уже түшүм ала албайсың да. Жеңдиңерби ошо? Ооба, биз вовремя берип калдык. Башында бир могу жерде Александровкада Рахим деген агроном Агромир деген магазин бар, ошо менен иштешем. Ошолор жакшы дарын берди, алып келип бердик. Ушундай жакшы вовремя убагында берип калдык. Бирок Кудай буйрса жеңдик, түшүм жакшы. Анан жакшы анда. Башка эмне бердик? Азыр көрсөтөм, биякта Турция. Алар дарылар эмес, турецкий препараттар бар, алар калий, анан кийин специфик НПК. МПК, булар подкормка деп коет. Подкормка, НПК, анан антистресс. Антистресс. Азыр ошолорду көрсөтөт Алмаз байкем. Бул жери боюнча эмне токтоп кетели. Биякта эми бул эң чекесине жайгашып калыптыр, шамал да берет экен. Андан тышкары кечки күн тийгендиктен ушундай кичине стресске батып калыптыр. Өткөндө катуу шамал болгондо жана антистрессанттар да жана берген жок ба? Жок, шамал уже бутактарын сындырып салды да ошого. Атак сууду убагында берип аттык. Эмеге баралы? Тамчылатып сугарма система менен бир жалпы кеп кылып чыгалы азыр элдерге түшүнүктүү кылып. Мына ушул скважинаны бурут этип чыгарганбыз. Анан тереңдиги 82 метрден метрге чейин каздырдык. Негизи 45 метрде суу бар. Бизди запас менен деп азыр климат көрүп атасыңарбы? Суу тартылып кетет дегенде мындай дегенге ошо 82 метрге чейин каздырдык. Таза артезиан суу чыкты. Анан 82 метрге бурут этиш канча каражат кетти? Метрине канча? Метрине 8,5 миң бердик. Плюс еще материал. Материал, канча күндө бурут этип ташташты? 3 күндө бурут этти. Биз аябай чоң бурильный машина алып келдирдик. Оштон заказ кылдырдык. Оштон келишип, Баткен тараптанчы келип бурут этип ушинтип суу чыгарып беришти. Бирок стоит. Суу деген кандай? Суу деген суу экен. Суу баягы адамдын өмүрү да. Суу деген суусуз жашоо болбойт. Ошон үчүн биз чыгарып биринчи ушу маселени чечтик. Даже эжебиканын күзүндө тиккен болсок, капиллярка эчтеке койбой отуруп, биринчи трансформатор койдук, анан кийин сууну чыгардык. Суу чыгаргандан кийин өзүнчө эле маанайы башкача сүйүнгөндү айтпагыла. Анан буйрса жакшы, монтип мыйзам чегинде кылып фильтр койдук, буяка водомер койдук, лицензия алдык. Эми бул да мыйзам талабына жооп бериш керек экен да. Ооба. Ошондо буякта өлчөнү канча чыкты? Азыр иштебей турат, азыр скважиначы. Иштегенде кадимкидей могу электрический счетчик дейли эле, айланып, кадимкидей неметет. Ошону буякта мамлекет тараптан текшерип келип турушат, лицензия алганга. Ооба. Пломбалар менен баардыгы мыйзам чегинде. Мына капельный орошенияга сөз кылып кетели. Мына ошондо бул ушактан келип туруп, сууну бөлөткөнсүңөр, бул могу 90 турба менен чыккан. Аяз мырза азыр мен айтып берем. Бул келип могу турбабыз. 90 турба келип скважинага куят. Могу үстүнөнчү. Жакшылап тартып койсоңуз. Үстүнөн скважинага куят. Анан скважинадан астынан могу 100-дүк кран койгонбуз турба мененчи. Могу кранды ачып, анан через неме мотору айдап берет. Ошо менен кетет. Сугарабыз. Могу жерде сиздер дагы биз буга чейин Бакытты тартып кеткенбиз, Бакыт дыйканда, Война Антоновкадагы. Дагы ушундай бочка сыяктуу контейнер экен да бул. Ушул боюнча маалымат берип кетпейсиңерби? Бул каяктан идея келди, анан канча каражат кетти? Деги эле ушундай көйгөйдү бочка кылбай эле сууну контейнерде сактаса болобу, Ооба, бул негизи биз изилдедик буну дагы, изилдедик дегендей. Мен Баткенге барып калдым. Баткенде ошол жакта бир ишкер ушундай какыраган талаага ушундай контейнер коюп, ал бизге окшоп подушка коюп көтөргөн эмес, коюп ошону неметиптир. Анан көрүп келип ошол жактан
үйрөнүп келдим да, алып келип бул жакка койдук. Могу подушкага куйдук. Буну куйганыбыз себеби кээде свет өчүп калат. Кээде башка, ошондо бул самат жок кетет. Биздикичи. Азыр могу 1,60 көтөрүлгөн жерденчи. Анан кийин могу кранды ачып насос сайбайсыз. Баягы кажети жок малды самотёк эле коюп коебуз да. 1-2 картага жөн эле жетет өзү агып. Могу толуп кылбайсыңар да, бир орточо эле топ койсуңар да. Жок, эми канча көп болсо, самотёк ошончо давление болот да, самотёк жакшы кетет. Негизи могу бул жактан скважинага дагы барган труба турат, ошо угловой. Ошо жерге чейин суу толот да. Анан почти толук экен да. Почти толук, где-то менин эсебим боюнча 65-70 куб суу батат биздикинечи. Жакшы. Бул контейнерди тескерисинен койгонбуз. Үстүндө астында полдорун алып салып, оодарып коюп, ушинтип иштеп, ортосунан мондай полоса турат, тартсаңар көрүнөт. Ошо жерден ар бир полосадан усилить этип, угольник бар деп, ушундай неме менен Суу проблемасын чечтиңер, суу проблемасын чечтиңер. Азыр эч кандай проблема жок. Жок, суу Кудай бир чыгынык кылып алдыңар. Ооба. Эми расход кетет экен. Расход кетти, эми чыгым. Ал расход болбосо боло турган расходду ал. Ооба. Азыр эми Кудай буюрса муну суу скважина, Аяз мырза, бул жерде дагы элге түшүндүрүп кетиш керек да. Скважинага эле төлөйсүн. Расход кеттиби? Атак муну кээ бирки маалыматы жоктор туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Кубуна наполив сугатчылыкка иштеткенге же сугатка кубуна 1 тиын төлөйсүз. Ошондой барбы? Тариф ошондой экен бир. Мамлекетке төлөп бересиз. Мамлекетке 1 тиындан кубуна төлөйсүз. Ошондо 60 куб иштетсеңиз 60 тиын ошондой да. Атак бул жагы арзан эле болот. Мамлекеттен ошол жеңилдик бизге. Жеңилдик экен да, в принципе. 1 тиын эми основной могу каражат ошо суу чыгарып алганга көп кетип калды да. Капельное орошение боюнча кеттик, ошондо деген силер көрүнбөйт экен да силердики. Эмнеге? Көбүнчө биз барганда эми келсеңиз бул жактан фильтрден баштайлы, Аяз мырза. Ушул жерден көрүнүп турат. Могу жактан көрдүңүз да, шланга жок. Себебин көрүнбөйт да. Көмүп салганбыз. Могу жерде могу күнгө күйбөсүн деп жаап койгон, бул фильтрибиз. Тазалап берип турат. Анан бул жакта крайник, могу трасса деп коет, магистраль деп коет. Магистральный трубаны дагы жерди астынан алып кеткенбиз. Бүт жердин астынабы? Баары, могу капилляркадан башкасы баары жердин астында. Неге? Себеби бул ичинде суу болот. Күн ысыганда шланга змейкага окшоп чоюлат экен. Могу жердин бетинде биз башында эми кемчилдик болот да. Башында билбей казык кагып угольник арматурадан байлап чыктык, каждый 3 метрденчи байлап чыктык. Ошондо деле немете берди. Ошентип муну көмбөй койсоңуз, муну стыктар бар, соединение болгон жерчи. Ошол жерден көтөрүлүп отуруп, баягы акырындык менен отурушуулар чыгып кетет. Анан муну капилляркага кеткен крайник муну шлангалар дагы жулунуп кетет. Жулунуп кетсе, мисалы, муну биздин ежевика болсо, ушунун астынан кеткен да муну капилляркачы. Ушулар же жарым метр бери же нары жылып кетиши мүмкүн да. Анда уже сизге минус болот. Ежевика суу ичпей калат. Азыр могу вообще проблема жокпу? Жок, азыр сонун биздики мына көргөндөй баары жердин астында. Себеби эми азыр бизде кичине тажрыйба болуп жакшы неметип калдык. Сугарганда мындай алып эле крайникти бурап коет экенсиңер да болду. Эми мен союздун кишисимин, мурда желкеңе кетменди илип алып тыштап коюп, анан кийин кетмен чаап, кечке чейин ысыкта суу талашып, анда жок очередмен. Азыр андай жок. Күлчат эттиң, свет эле болуп турса, күлчат эттиң болду. Главный эле крандарды ачып коесуң, анан кийин суу кетти. Анан дагы Аяз мырза, биздин ишкерлерге бир нерсени айтып койсом. Могу шланга азыр дагы тиякта турат, менде көрсөтөм да, могу одноразовый шланга болот.
Буну деле 5 жыл, 3 жыл гарантия берет. кепилдиги менен деп берип атат. Бирок бул 20 сантиметр шактап коет да. Каждый 20 сантиметрде бирден тешик бар да. Ошол жерден агат. Анан бул негизи мен элдерге айтат элем, ошо башынан эле эгер каражат болсо, биз да билбей коюп алганбыз, каражатыбыз бар болчу. Бизге ушуну консультация бергенде. Анан ошо башынан эле катуу пластиковый шланг менен кылса, ошол жакшы экен да. Анан жакшылыгы мына 1 метрде 20 шактар, 5 тешик бар да, 5 жерден тамчыйт да. Сиз биринчиден суу бергенде перерасход 5 жерден тамып атат. 1 метрде биздик 1,20 болсо 6 тешик. Ошондо 5 жеринен ашык эле суу кетип атат. Сиз аны менен биринчиден чөп өсүп чыгат экен. Экинчиден мисалы биз подкормка немелер бергенде, то есть ежевикага подкормка бергенде, ошондо перерасход болот экен. Анан кийин суу перерасход болот экен. Ошон үчүн берки катуу шлангга жакшы экен. Анан дагы бир шактарды аны ежевиканын түбүнө өзүң тешип, ошо кайсы жерде ежевика болсо, ошол жерге тешип туруп сайып коесуң, ошол жерден тамчылайт толкойчу. Бирок ал эми негизи кымбат. Бул сиздин расходторуңузду эсептесеңиз ошол эле болуп калат да. Бул деле тешилет экен, алыска, орусча айтканда дистанцияга алганда, алыска алганда расход ошол эле болуп чыгат. Ошол эле болуп калат. Бул тешилет, адын жумшак. Анан чөп чулганга да киши жалдап атасыз. Бул суу тамчый берсе чөп чыгат да. Анан дарыдан перерасход, дагы менен башка ишкерлерде, декандарда дагы болуп атса керек. Чычкан жеп коет. Чычкан, кирпи. Жумшакта. Кирпи булар келип кырчып салат экен. Суу мен өзүм көрдүм. Кирпи бар го обычно. Ошол да кырчыйт экен суу салганда келип. Алар билип алат экен да келип. Анан кийин ушунда суу бар деп келип кырчып, каждый раз суу коерду алдында уже сиз ремонтный соединитель деп коет, ошо менен улап чыгабыз. Мынакей караңыздарчы, урматтуу дыйкандар, урматтуу бөмө сүйүүчүлөр. Алмазбай экебиз эчтекесин жашырбай, кандай секреттерин бүт баарын айтып берип атат. Ушуларды бир өзүңөргө бир блокнотпу же тетрадь бир жерге жазып алсаңыздар болот экен. Иштеп атканда кийин ушул нерселерди колдоносуңар. Бул нерсе керек экен. Бул нерсе мисалы үчүн сиздердин убактыңарды да экономдойт. Түшүмүңөргө дагы таасир этет жакшы жагына. Андан тышкары нерв, убакыт, акча, ошонун бүт бар мынакей тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Рахмат сизге. Ушуларды айтып берип атканыңыз үчүн. Биз эми чыгарылышыбызды кичине кыскарталы. Аябай узун болуп кетти, анткени биз дагы келебиз да. Эми бышкан кезде көрсөтөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Тетерде бир шлангилер жатат, ошол боюнча бир мотоблоктор боюнча бир маалымат берели. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр айтып аткан шлангалар мынакей. Ушулар экен. Тигилер жумшак болсо, булар катуу экен да. 20 алып деп атасыңарбы? 20 алып. Мындай капилляркалар коюлат экен. Тешкичи бар. Тешкичи бар. Өзүңөр ежевикага ылайыктап, керектүү тешкичте сууну ашыкча коротпой, точечный кылып туруп тешип алсаңыздар болот экен. Размери менен мисалы 1,5, 2, кайсы жерде ежевика болсо же кайсы жерде малина болсо, ошону түбүнө эле ушинтип тешип коесуз да. Мунун тешкичи бар. Шланг алган жерден өзү кошуп сатылат. Бунун чыдамдуулугу көп жылга. Чыдамдуулугу бул уже күнгө күйбөйт, эчтеке болбойт. Баягындай чычкан жебейт буну. Кирпич ичендер жебейт. Муну эми мындай оңой эле тапса болобу? Көпчүлүк бул шаарда толтурат. Датка деген фирма бар. Буну Датканын алдыңарбы, Ошо Датка. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде Датка компаниясын биз кышында тартканбыз. YouTube каналга кирип, видеолорду көрсөңүз болот. Ошолордо полный комплектующийлер бар. Ушундай сельхозтехникалар менен колдонуп атат. Бул жерде мотоблок турат, фрезасы менен. Анан поледан дагы бир мотоблок көрүп атам, анан мындай муравей көрүп атам. Канчалык силерге ушул жардам берип атат анан? Эми бизге бул мотоблок 9 аттын күчү менен ошондой күчтүү мощный алганбыз. Бирок 9 адам жумушун кылат да, мындай айткандачы. Жакшы эле күчтүү иштеп берип атат. Мына 3,5 гектарга ушул 2 мотоблок менен жетишебиз. Себеби биз жана айтпадымбы? Арасын бир аз
азыраак кылып атасың. Азыраак калтырганбыз 2 метрчи. Ошо себептен только мотоблок ручной да. Эми кийинкилерге айтат элем, ошонун арасын кененирээк кылсаңар, 2,5 кылсаңар, мини трактор кирет. Садовой. Садовойлор кирет. Анан кийин бул электромоторлор бул да жакшы кызмат кылып атат. Чөп ташып атабыз, ушу 3,5 гектардын ташыны терип ушу менен полностью тазалап чыгып атабыз. Баса, могу жердин кыртышы кандай болот? Буякта таштак жер окшойт, таштар көп болот. Таш көп, бирок тазалап атабыз. Өсүп атат, тазалап атасыңар, Демек, мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, 3,5 гектарга 2 мотоблок, анан бир муравей менен эле иштеп салып атат. Кандай жакшы. Булар эми көп расход кылбайт, туурабы? Ооба, муравей бул эми электрический. Бул электрический. Азыр зарядтасаңыз уже бир жумага жетет. Бир жумага жетеби бир заряд, Бир заряд. Кандай жакшы. Тедакта азыр Малина поляга барабыз, кыскача силерге маалымат беребиз, анан ошол жерде мотоблокту да көрсөтүп коебуз. Бул бир гана фрезанын ролун аткарабы, Бул фреза эми негизи бизге ошол да, атак бунун функциясы көп. Көп, Көп. Силер бир гана фреза жетип атышсыз. Бизге фреза эле керек да, ушу ортосун эле чөптү өлтүрүп, айдап, жерди жумшатып. Негизи муну да кичине тереңирээк токтолуп кетейин. Кээ биркилер малинанын ежевиканы ортосун айдатпайт. Себеби тамырыны жабыркатып, зыян келтирип алам депчи. Анан бул фреза не только чөптү өлтүрөт, бул тамырга дагы жакшы. Ошону мисалы 10 сантиметр, 15 сантиметр калтырып, ежевикаданчы айдасаңыз тамырлар жер жумшайт, тамыр кадимкидей эс алат. Дем алат. Эс алат. Ал баягы майда тамырлар жабыркайт, андан эч кандай стресске кетпейт, кирбейт да. Наоборот жакшы. Ошодан кийин уже бир айдан кийин уже результат башкача болот. Мынакей, дагы бир секрет Алмазбай экеден. Анан кээ биркилер коркой берет да, тамырын жабыркатып алам. Жок, андай эмес. Обязательно фреза салыш керек. Же кол менен чаап чыгыш керек, кетмейм мен мындай айтканда. Ежевиканын жанында эле ушундай 50 соток башында айтып кеткендей эле 50 сотоктой малина бар экен. Мен сортун унутуп калдым, өзүңүз эскертип, анан ушул жер боюнча бир маалымат берип кетпейсизби? Дыйкандар кичине кыска нуска эле берип кетели. Муну бышканда келип көрсөтөбүз дагы. Мына бул жагы өзүң жана айтып кеткендей 3 гектар ежевикабыз бар. Лохнес, Лохте, анан Начес деген 3 сорту бар азыр. Анан ошого баягы ассортимент болсун деп муну малина тиктик. Бул жазда тигилген, көрүп турасыздар. Ушул жаздабы? Ушу муну. Бул түптөн алып келдик. Мунун сорту Палана деген сорт. Кээ биркилер бул жерден предлагать этти. Негедир мага ошо балдардын жакшы кеңеш беришип, ошолор бул түптөн Мирбек деген бала, ошол өзү алып келген экен Европаданчы. Өздөрү заказ кылып, өздөрү алып келген. Бул жерде көлдө адаптация болгон түшүмүнү көрдүм, видеолорун. Ошол аркылуу тиктик. Көчөт кымбат эмес, арзан эле алганбыз. Анан Кудай буйрса результат көрүп атасыңар, бажырап турат. Асты гүлдөп калды. Аябай сонун көктөптүр да. Мындай канча процент көктөдү? 90% десем жаңылышпайм. Өзүңөр бир капельный орошение дароо эле коюп салыптырсыңар? Биздики капельный, буга пока подкормка берилек. Эчтеке берилексиз? Эчтеке берилек. Суу болду. Берейин деп атасыңарбы подкормка? Подкормка эми быйыл түшүмгө кирбейт да. Быйыл өзүнүн жайына коюш керек буларды. Эми азыр түшүм алам десеңиз көрүп атпайсыз. Бул балакай кыйнап коесуз. Качан кичине эмет коюш мүмкүн бул? Эмдиги жылы буюрса масса кирет, Жок, көрсөңүз мына гүлдө баштады. Жазында тигилгендер мына. Бул жана кичинекей ооз тийгенге бар экен да баары бир. Быйыл ооз тийгенге болот, мына күзүндө уже азыр ооз тийсеңиз күзүндө варенье кылып жейсиз дегендей. Мына маякта гүлдөгөндөр бар экен. Буга эми жакшы расходу азыраак эмеспи? Шпалера андай кереги жок, Шпалера керек эмес, бунун расходуну азыраак. Бирок эми любой эле жерде мээнет кылсаң үзүрүнү көрөсүң дегендей. Бул жагыбыз мына. Тетирде бал черектер турабы? Бал менен дагы. Булар эмеле гүлдөрдү чаңдаштырганга бал керек да. Ар керек да эми. Муну дагы изилдеп уже баштадык десем жаңылышпайм да. Биз негизи чыгарылыштар сай узун болуп кетип атат да. Анткени кызык да бар, суроолор көп болот. Мындай кыска эле кылалы. Биз силерге дагы келебиз бышканда. Анан дагы бир нече чыгарылыш жасайт окшойбуз сиз менен. Бышканда келиңиз, азыр айтсам туура эмес болуп калат. Келсеңиз анан масканы кийип, сизге да маска берип, ошо балды кантип чыгарабыз. Балдарды көрсөтөм, Кудай буйрса. Ошо биздин натуральный балдан ооз тийип кетесиң. Операторго да маска даярдап койгула,
биякта өзүбүз жегенге помидор, бадыраң. Камерамен бир көрсөтүп койчу. Мындай өзүнчө. Тияғы бадыраң, булар помидор. Ушундай препараттарды колдонуп атабыз. Мына спирт тилиңдагы келбейт, англисче жазылган. Ушундай препарат бул антистресс, анан калий бар, составында фосфор бар. Бирок пайдалуулугу өтө күчтүү. Результат болду. Бүгүн эртең Кудай буйрса дагы беребиз деген ойдобуз. Анан кийин могу К52 дейт. Бул калий 52%. Бул түшүмгө өтө пайдалуу. Анан дагы бул айтып кетчү нерсе, булар түрктөрдүн препараттары, турецкий препарат да. Булар эми азыр бардыгы деле химия бар. Болушунча ушу биз основной муну Россия менен Казакстанга экспорттейбиз да. Анализден таза чыгып, анализ берип тапшырып калсак таза чыксын деп, ушу болушунча экологический таза препараттарды колдонуп атабыз. Болсун. Бирок результат болот. Мен үчүн реклама эмес, дикандарга предлагать этет элем да. Муну качандан бери колдонуп баштадыңар? Быйыл колдондук. Быйыл колдонуп баштадыңар. Результаттарын көрүп атасыңар, Результатты көрүп атабыз. Результат жакшы эле. Уже четинен бышып баштады. Анан могу К52 дегенде бул түшүмдү мөмөсүн чоң-чоң кылып, уже жетпеген азык заттар толуктап берет. Азык заттар толуктап берет. Анан микро, макро элементтер ушуларды ичинде десем жаңылышпайм да. Сиз эми буну менен колдонуп аябай көп каражат кетчү дейби, мындай өзүн актайт да, кыскасы. Эми не деп коет? Мындай эле жалпак тилме, азыр расход кылбасаңыз жерден эчтеке ала албайсыз. Туура. Себеби азыр мурда сайыз малда билесизби, кыктыл алып келип салып коет элеңиз болду. Азыр андай заман эмес да. Заман талабына жараша Технологиялар өнүгүп атат. Технология. Агротехнологиялар Заманың карышкыр болсо, сен да карышкыр бол деген. Ошол эмне багытта кетип атсаң, ошолорду бериш керек. Буларды бербесең, азыр түшүм ала албайсың. Себеби климат өзгөрдү мурдагыдай. Эми аракет кыласың, конечно, болушунча экологикалык таза препараттар бергенге.